Эми кезекте туугандар биз ушул эле сектор 5-теги унаалардын экинчи бөлүгүн улантабыз. Бул жерде ушул баарыңыздар билгендей эле Немец унаалары. Бүгүн 9 январь болуп калды. 2022 жыл. Дөңгөлөктөр кышкы 94-32 автомат газ бензин. Sportline полный комплектация. Баасы $4000. Отуруштары кара түстө кожа. Пробеги салондан 346 000 километрде көрсөтүп жатат. Көзүгү жакшы. Дөңгөлөктөр дагы кышкы өтө жакшы балдагы экен. Баасы $4000 сурап жатыптыр. Audi A6 2.5 дизель 2003 6 ступка. Баасы 4.3 сурап жатыптыр. Дөңгөлөктөрү кышкы. Коробка механика, салону. Парктрониктер бар экен. Кузовунда царапина, мятина деген нерсе жок. Жакшы балда. Комплектация электрокөтөргүчтөр. Механика 6 ступка. Отуруштар жакшы. Салонду көрсөңүздөр болот. Өтө идеал жакшы балда Golf 3 автоунаасы туугандар. 1.8 моно 95 жылы. 250 000 сом сурап жатыр. Үстүндө люк дагы бар. Дөңгөлөктөрү кышкы. Азыр эшиги жабык. Азыр люкту дагы көтөрүп коюптур. Golf 3 жакшы балда экен. 250 000 сом. Дагы бир 2.2 объемдо Mercedes 124 эшка 93 жылкы. Дөңгөлөктөр кышкы. Коробкасы механика. Баасы $4800 сурап жатыр. Состояниясы жакшы. Кузовдо жумушу жок. Mazda Primesi 2001 жылы, объем 2, 310 000 километр жүрүптүр. Состояние жакшы. Бир салонду ачып көрөлү. Комплектация бүт бар, электрокөтөргүчтөр, коробка механика. Азыр артына өтүп көрөлү. Оң тарабында дагы кузовунда жумуштары жок экен. Audi C4 автоунаасы, дөңгөлөктөрү азыр кышкы, 91-2 инжектор, байланыш номери бар. Баасы канча алат? 240 сурап атат. 250. Боло турган баасы? Боло турган баасы 230 да. 230. 230 000 сом боло турган баасы дейт. Азыр машина оталып турат. Mercedes 124, дөңгөлөктөрү кышкы, 93-32 автомат, $4700. Mercedes'in кузовунан айтып кетсек туугандар, бир да жеринде царапина, мятина деген нерсеси жок экен. Жакшы балда. Audi A6 S4 кузов 94 жылкы 2.6 350 000 километр жүргөн. Дөңгөлөктөрү кышкы, азыр эшиги жабык экен, сыртынан көрөлү. Күмүш түстүү Mitsubishi Lancer R3 240 000 километр жүргөн, 2007 1.6 полный электропакет. Коробкасы механика, баасы $3500 сурап жатыр. Салонда бир коктейли.
Nissan Primera жашыл түсті 200.000 километр жүрген, жылы 2002 объем, 180.000 сом. Коробка механика. Кузуында ушул стопторунда бир аз жумушу бар экен, эки тарабын тең алмаштырыш керек. Төңүрөктөрү кышкы. Audi 80 B4 автонасы 91, объем 2 моно, центральный замок, расход 7.9. Ошо алдыңкы терезесинде гана жаракалары болбосо калган жактары жакшы. Төңүрөктөрү кышкы. 230.000 сом сурап жатам дейт. Чын эле кузовда эч бир жеринде жумушу жок, үстүндө люк дагы бар. 39 кузов, BMW 520, 2.2 объем, 2002 жылкы, механика, 225.000 километр жүргөн, баасы $5.000 сурап жатам дейт. Тугандар, ушул 210 Mercedes 96 жылкы 3.2 автомат газ бензин автонасы срочно сатылат дейт. Баасы $4.000 сурап жатам дейт. Салонда ачып көрөлү. 392.000 километр жүрүптүр. Toyota Avensis сары түстө 2002 1.8 механика, баасы $4.000, байланыш номери бар, дөңгөлөктөрү жакшы. Кузову оң капталына дагы өтөйүн. Кузову дагы жакшы абалда, туугандар, баасын дагы жакшы коюптур. Эч бир жеринде сызылган, урулган жери же болсо, мятина, царапина деген жери жок. Mitsubishi Space Star 2001, 1.6 механика, баасы $3.400. Дөңгөлөктөрү кышкы. Азыр салонун ачып көрөлү. 246.000 километр жүрүптүр. Коробкасы механика. Состояниясы, кузову жакшы. Мотор коробкасы эми эсинде чалып сүйлөшүп көрөсүздөр. Өтө жакшы абалда. С4 94 жылкы 2.6 механика. Состояниясы жакшы. ДТП эч болгон эмес дейт. Баасы $4.5 сурап жатыптыр долларга. Азыр эшиги жабык, отуруштары велюр. Көк түстө электро пакет. Кузовда бир да жеринде жумушу жок. Mercedes 124 өтө жакшы абалда, 92 жылкы 2.2 плита мотор. Коробкасы механика, $450.000 сом дейт. Жакшы. Состояниясы сыртынан караганда эле байкалып атат. 412.000 километр жүрүптүр. Үстүндө люк бар. Калган жактары жакшы абалда. Эки 5 объемда 2.34 кузов BMW 525-терди көрсөтөбүз туугандар. Азыр состояниясы жакшы. Дөңгөлөктөрү кышкы. Биринчи салонун ачып көрөлү. Азыр эшиги жабык экен. Кожаный салон, коробкасы механика. Үстүндө люк бар. Ушунун жанында дагы бир 34 кузов, кызыл түстө BMW турат. Дөңгөлөктөрү кышкы экен. Титанскада 92 3.2 строкер. Бул мен адашпын, 2.5 эмес, 3.2 строкер 350.000 сом дейт. Отуруштары кожа, коробкасы механика. Үстүндө люк дагы бар. Азыр жанын жеп баскан BMW ушул. Өтө катуу тепкенде үн чыкты эле го. Ошол үн чыккан BMW ушул BMW-дан чыкты. Түсү кызыл түстө.
Opel Zafira көк түсті, дөңгелектері қышқы. 2005, 2 объем автомат, все родной дейді. Бағасы $4000. Қазір коробкасы автомат Zafirаны іздегендер болса. Volkswagen Vento 9218 Mono 220 000 сом. Байланыш номерлері бар, дөңгелектері қышқы. Жақшамалда дағы бір достар, ұшындай Vento шықты, 9618, 86 000 километр жүрген. Пробег айланып келіп тұр уже. Басы $3300 сұрап жатам бет. Салону